Урматтуу достор, эгерде сиз күнүмдүк окшош тамактардын даамынан бир аз азыркы учурда тажаган болсоңуз, анда сиз Москвада метро Беляевада жайгашкан Тянь-Шань кафесинин дуңганча жана кыргызча өзгөчө даамдарын болгону даамдап көрүңүз. Тянь-Шань кафесине келгенде магазиндин сол жагындагы эшик менен киресиз. Салаттын атын айтты эле, бирок мен тилим келбей эсимден чыгып калды. Чындыгында аябай сонун салат экен. Ачуу десеңиз ачуу, таттуу десеңиз таттуу, кислый десеңиз кислый. Бүт бардык даамды берет экен өзгөчө. Тянь-Шань кафесинде коноктобуз. Баары жакшы, баары дамдуу экен. Келиңиздер, мейман болуп кетиңиздер. Биз ушул Тянь-Шань чайкананын бир туугандарыбыз менен келгенбиз. Тамактар аябай даамдуу экен, поварлары жакшы экен. Келип даам сызып кетиңиздер. Биз бул жерге тез-тез келип турабыз, жакшы экен. Урматтуу достор, сиздер бул чайханага көпчүлүк болуп келип, кичинекей мини банкеттерди дагы өткөзсөңүздөр болот, же болбосо жакындарыңызды туулган күн болобу, кандай гана жакшылык кечеңиз болбосун, Тянь-Шань кафеси сиздердин кызматта болот. Урматтуу достор, биз сиздерге меню боюнча кыскача маалымат бере турган болсок, Тянь-Шань кафеси халял, моундай өзгөчө тамактардан болгону 250 турат. Бул көргөнүңүздөр салат экен ушундай. Моундай шашлыктар, балык көп экен бул жерде, балыктан эч кам санабай келсеңиздер болот. Салаттар, баалары дагы арзан. Суптар, бул жакта могу караңыздарчы, өзгөчө суптар аябай көп экен. Жароунянын эле мисалы 5 түрү бар экен, кээ бир дагы бирөөсү менюга батпай калыптыр тилекке каршы. 5 бармак. Каалаган биз кыргыздар этке жакынбыз, андыктан эттен көп экен тамактар. Кээ бирки эт жебеймин дегендер, могу жерде рис овощами дегендер дагы бар экен. Бу жакта финчозалар, бул жакта караңыздар, жашылчалар, мантынын дагы 3 түрү бар экен. Караңыз, пельмен. Бул тамакты көпчүлүк менен заказ кылсаңыздар болот экен. Бунун дагы көпчүлүк менен команда болуп келип заказ кылсаңыздар болот экен. Мынакей балыктын түрлөрү, гарнилер, жана ошондой эле пицца дагы бар экен бул жакта. Суусундуктар, мороженое. Көп чайханаларда барсаң мороженое жок. Десерттери өзгөчө даамдуу. Суулардын да баалары арзан экен. Андыктан урматтуу Москва шаарындагы жалпы мекендештер, боордоштор, жердештер күнүмдүк окшош даамдарды сызып жүрө бербей, метро Беляевага келип, Тянь-Шань кафесинде өзгөчө дуңганча жана кыргызча даамдардан турган тамактарды келип даамдап көрүңүз. Мени айты дейсиз, келген убактыңызга, короткон убактыңызга эч качан өкүнбөйсүз. Анткени бул жердин тамактары сонун.